Кыргызстан алдыдагы күндөрү маанилүү окуялардын чордонуна айланат. Алдыда Бишкекте 3 ири иш-чара өткөрүлөт. Алсак Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан расмий сапар менен келет. Ал эми Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын мамлекеттик сапары уюштурулат. Ошондой эле Түрк мамлекеттер уюмунун 11-чи саммити Бишкекте өткөрүлөт. Бул иш-чараларга байланыштуу Ордо калаада камылга кызуу жүргүзүлдү. Алсак шаарга кире бериштеги Аскаташ мемориалдык комплексинде азыр Түркия менен Кыргызстандын желектери илинип турат. Ошондой эле көчө бойлой Түрк мамлекеттеринин желектери илинди жана жарыктандыруу, көрктөндүрүү иштери жүргүзүлдү. Алты жүз элүүдөй бак сана бреска болду. Мондай курап калгандары, мындай көрктөндүрүүнү мындай жакшыртуу боюнча иштер жүрдү. Кроналары көтөрүлдү. Андан тышкары мынакей маршрут исследования боюнча Фучка трассасынан бери и дальше Жибек жолу, проспект Чүй, өйдө көздөй ямачный ремонттор жүрдү. 1000дей жакын бактар акталды. Достук объезднойдон башта пригородко чейин. Бордош өлкөлөрдүн лидерлерин тосууга даярдык 1 ай мурун башталган. Андан бери негизги иштер соңуна чыгып, майда барат жумуштар жасалууда. Алсак аялдамалар сырдалып, уруксаатсыз көрүнөк жарнактарды алуу, жол жээктерин, арыктарды тазалоо сыяктуу иштер аяктады. Ал эми бүгүн Тыналиев жана Ахунбаев көчөсү тараптагы жол чийиндери жаңыртылды. Даярдык көрүү максатында 3 жолу көчмөн жыйын уюштурулуп, муниципалдык ишканаларга тиешелүү тапшырма берилип, бир нече жумуштар аткарылды. Жол белгилери жаңыртылды, жол чырактарды сырдоо иштери жүргүзүлүп, жана жолдорду оңдоо иштери жүргүзүлдү. Тыналиев көчөсүндө турабыз. Тыналиев көчөсүндө жол белгилери жана жол өтмөктөрү жаңыртылууда. Мамлекеттик маанидеги иш-чаралар учурунда коомдук коопсуздукту камсыздоого 4000ден ашуун милиция кызматкери тартылат. Ички иштер органдарынын өздүк курамы жогорулатылган режимде кызмат өтөйт. Ал эми расмий жана салтанаттуу иш-чаралар өтө турган жерлер өзгөчө көзөмөлгө алынат. Шаардын айланында кирүүчү чоң ири жолдордун баарын тең фильтрлөө чыпкалоо посттору жайгаштырылат. Ал посттордо биздин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кылмыш иликтөө жана экстремизмге, мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттин ыкчам кызматтарынын кызматкерлери кызмат өтөшөт. Алардын негизги максаты иш-чара өтүүдө кандай күтүлбөгөн окуялар болуп кетпеш үчүн алдын алуу иштерин жүргүзүү максатында уюштурулат. Мамлекеттик маанидеги иш-чарага байланыштуу 4-5-6 ноябрь күндөрү Чүй облусундагы жана Бишкек шаарындагы айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө киргизилет. Тагыраагы Манас эл аралык аба майданынан Бишкек шаарынын чегине чейин, ал эми Ордо калаанын ичинде Фучук көчөсүндө, Чүй проспектисинде, Манас жана Чыңгыз Айтматов көчөсү Аларча мамлекеттик резиденциясына чейин, Аларча мамлекеттик резиденциясынан Атабейт мемориалдык комплексине чейин унаа кыймылына чектөөлөр болот. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкы башкармалыгы мындай ыңгайсыздыктарды туура түшүнүүгө чакырат. Ошондой эле жолдун жээгине унаа каражаттарын калтырбоого чакырат. Ошондой эле эгерде зарылчылык болбосо, анда жолго чыкпай турууну өтүнөт. Жана оор жүк ташыган автоунаалар жана ар кандай жүктөрдү ташыган автоунааларды ушул мезгил менен ушул жолдордон айдабаганга суранып кетебиз. Ушул жолдордо автоунааларды калтырып кетпегиле, жолдун жээгинде, чекесинде болобу, жоксо башка жолдун жандарында болобу автоунааларды калтырып кетпегиле. Калтырып кете турган болсоңор, албетте жүк ташуучу автоунаалар келип, эвакуаторлор келип жүктү алып кетет машинеңерди. Алдыдагы иш-чараларга байланыштуу Бишкектеги мамлекеттик мекемелердин, министрликтердин кызматкерлери аралыктан иштей турган болду. 5-6 ноябрда Ордо калаада жайгашкан жогорку окуу жайларында, орто кесиптик билим берүү уюмдарында жана башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарында окуу онлайн форматта жүргүзүлөт. Эске сала кетсек, Кыргызстан, Түркия, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстандын башчыларын, байкоочу өлкөлөрдүн лидерлерин тосуп алууга даяр. Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмунун 11-чи саммити өтөт. Анын жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлуп, 2025-жылы бул уюмга төрагалык кылуу оз ыйпасы Кыргызстанга өтөт. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.